Ассаламу алейкум кыргыз элим. Алдыда дүйнөлүк жаңылыктар менен бөлүшүп алып барган мен Орозбек Иманалиев. АКШдагы башаламандыктар өлкөнүн өкмөтүнө кол салуу катары таанылды. Европада коронавирустун жаңы очоктору. Айрым өлкөлөр өзгөчө кырдаал режимин узартууну чечишет. Ажылык иштери Сауд Аравиядан чет өлкөлүк ажыларсыз башталат. Туркия С-400 жана F-35 боюнча АКШнын тынчсызданууларын жок кылууга даярдыгын билдирди. Казакстан COVID-19 карантинин дагы 2 жумага узартат. Адвокат. Мурдагы элчи Кылычбек Султан бийликти күч менен басып алуу тууралуу иш боюнча суралууда. Портланддагы жана АКШдагы башка шаарлардагы башаламандыктар бул өлкөнүн өкмөтүнө кол салуу болуп саналат, деди АКШнын башкы прокурору Уильям Барр. Башкы прокурордун айтымында, анархисттер нааразычылык акцияларын өз кызыкчылыгына пайдаланып, башаламандыкты күчөтүш үчүн колдонушкан. Полиция элди тынчтандыруу үчүн көздөн жаш агызуучу газ жана башка атайын каражаттарды колдонууга аргасыз болууда. Америка Кошмо Штаттарында нааразычылык акциясынын фонунда кылмыштуулук көбөйдү. 3-айдан бери штатта басылбай калган башаламандыктардын фонунда кылмыштуулук кескин жогорулады. Портлендде ок атуулар былтыркы жылга караганда 240% жогорулаган. Францияда күнүнө инфекциянын 14 жаңы жайылышы табылды. Акыркы бир күндө Францияда коронавирустун жайылышынан 14 жаңы очогу табылды. Жалпысынан 200дөн ашык активдүү топторго байланышкан иштер бар. Италия Сенаты өзгөчө кырдаал режимин октябрга чейин узартууну колдоду. Ал арада Италия эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу өлкөдөгү өзгөчө кырдаалды узартууну чечти. Демилгечи жеке өзү өлкөнүн премьер-министри Джузеппе Конте болгон. Акыркы маалыматтар боюнча өлкөдө COVID-19 боюнча 250 миңге жакын учур катталса, 35 миңден ашуун бейтап көз жумган. Бавариядагы райондун жашоочулары фермада COVID-19 тутанганына байланыштуу саякатка чыгууга тыюу салышты. Ал эми Германиянын Бавариясында жергиликтүү жашылча өстүрүүчү фермада COVID-19 өршүп кеткендиктен бүт аймактын жашоочуларын чет өлкөгө чыгууга тыюу салынган. Тарыхта биринчи жолу чет өлкөлүк зыяратчыларсыз жана Каба храмына тийбей жыл сайын өтүүчү ажылык аземи бүгүн Сауд Аравияда башталат. Ага кадимки 2,5 миллион адамдын ордуна 1000 гана адам кабыл алынат. Ошондой эле намаз учурунда бетиңизге бет кап кийишиңиз керек. Ажылык 6 күнгө созулуп 2-августта аяктайт. Анкара Американын 5-муундагы F-35 согушкерлеринин жана Россиянын С-400 зениттик ракеталык тутумдарынын дал келбестигине байланыштуу АКШнын тынчсызданууларын алып салууга даярдыгын билдирди. Бул тууралуу 29-июлда Туркиянын улуттук коргоо министри Хулуси Акар билдирди. Казакстандын лидери Касым-Жомарт Токаев мамлекеттик комиссияга коронавирустун жайылышына каршы күрөшүү үчүн карантин чараларын дагы 2 жумага узартууну тапшырды. Бул тууралуу 29-июлда шаршемби күнү эпидемиологиялык кырдаалды турукташтыруу боюнча жолугушуудан кийин Казакстан президентинин сайтында маалымдалды. Кыргызстандын Малайзиядагы, Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Кылычбек Султан бийликти күч менен басып алуу тууралуу козголгон иш боюнча суралууда. Бул тууралуу 29-июлда Азаттык радиосуна анын адвокаты Таалайгүл Токтокунова билдирди. Жактоочунун айтымында Султан бул ишке байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке алгач 23-июлда чакырылган. Адвокатсыз сурак берүүдөн баш тарткандыктан тергөөчү менен жолугушуу 27-июлга которулган. Бүгүнкү жаңылыктар ушуну менен аягына чыкты. Каналга катталып дүйнөлүк жаңылыктар менен кабардар болуңуздар. Бардыгыңыздарга көңүлдүү кеч каалайбыз. Даярдаган Али Токтомушев.